Салам айымдар, сулуулук, жаштык жана сүйүү. Негизи эле айымдарга бүт керектүү нерселердин баары жөнүндө менин каналымда. Мен атым Айнура Сагынбаева. Күндөн кандай сактануу керек деп азыр аябай көп суроо берип атасыңар, ошол тууралуу бүгүнкү видео. Күндөн кантип сактанабыз? Биринчиден, бир нерсени билип алышыңар керек. Күндүн түз нурлары жана күндүн жалпы нурлары болот. Күндүн түз нурларынан бизди эмне сактайт? Баш кийим сактайт. Шляпа, кепка, очки, сөзсүз ошол нерселерди кийип жүрүңүздөр. Эшикке 5 мүнөткө чыксаңар дагы дайыма башыңарда баш кийим болуш керек. Бетти жаба турган, бетке көлөкө бере турган баш кийим болуш керек. Экинчи бул очки. Унутпаңыз. Жанагы күндүн нурунан сактай турган көзөнектерди сөзсүз кийип жүрүңүздөр. Канчалык чоң болсо, ошончолук жакшы. Анткени беттин жартысын дагы сактайт. Анан ультрафиолет добуштары каректен өтүп барып мээге сигнал берет. Күн депчи. Эгерде очки кийип алсак, ошол нурлары азайып, азыраак өтүп, анан албетте бетке, организмге жалпы таасири азыраак болот. Үчүнчү бул, эгерде силер антибиотик, жанагындай кош бойлуулуктан сактана турган дары ичип атсаңыздар да, абайлап күнгө чыгыңыздар. Барып коро шыпырып же жана корону отоп дегенде же базарга чыгып кереги жок. Анткени ошол дарылардагы организмди күндүн нуруна абдан сезгич кылып коет экен. Ошон үчүн абайлаңыздар. Жайында, жазында күндүн нуруна терини сезгич кылган пилингдер, скрабтар, жанагындай бетти ачыштыра турган, кычтыра турган маскалар дагы болбойт, урматтуу айымдар. Анткени тери анысы деле күндүн нуруна сезгич болуп турат, аны үстүнкү катмарын жууп алып салып, терини козгоп койсоңор, уктап аткан ажыдарды ойготкондой эле жанагы бизде уктап аткан клеткалардын баарын ойготуп туруп, так чыгарасыңар. Ошон үчүн жайында, жазында ошол нерсени абайлап колдонуңуздар. Эми болсо, жалпы күндүн нурунан кайсы нерселер бизди сактайт? Ооба, мен жакшы көргөн күнгө каршы кремдер. Ушундай сары, кызыл, аргандай сонун өңдөрдө болот. Дүкөндөрдө, базарларда, косметикалык каражат сатуучу адамдардан алсаңыздар болот. Ооба, бул кремдер дагы күндүн 100% нурларынан сактабайт. Негизи эле күндүн 100% нурларынан эч нерсе сактабайт. Подвалга кирип жашына алсаңар деле ал нурлар силерге жетет. Бирок, мисалы, SPF жана RA деген жазуулар болот. SPF деген B нурларынан сактайт. B нурлары организмди жанагы ракка, күйүккө алып келе турган өтө зыян нурлар. Эгерде SPF сүйкөсөңөр, ошо зыяндуу нурлардан сактайт. Эгерде RA+ менен сүйкөсөңөр, RA деген белгиси бар, анда бул жана А нурларынан сактайт. Тери күйүп калуудан, тери аргандай жанагындай жаман илдеттерден жабыркап калуудан сакташы мүмкүн. Ошон үчүн кремди алып атканда RA жана SPF белгилерин сөзсүз карап алгыла. Анан көп айымдар SPF эмнени билдирет деп ойлойт. Бир айымга ошо SPF-ти берсе, айтыптыр. SPF 50-ни берип атасыз, эмнеге? Мен 50-ге чыга электим го деп. SPF деген ошол канча, мисалы, 100% күндүн нурлары тийсе, силердин бетиңерге, силердин организмиңерге канча пайыз ошол күндүн нуру өтөт, ошону билдирет. Мисалы, SPF 10 болсо, анда силерди 90%, 10% эле, калып калат, 90% күндүн нурларынан сактайт. Кызарып күйүп кетсеңер күнгө, өзүңөр ак жумал болсоңор, чачыңар сары болсо, көзүңөр көк болсо, анда ошо күндүн нурунан абайлап жүрүшүңөр керек, SPF аябай бийик алышыңар керек. Урматтуу достор, видео жакса сөзсүз лайк коюңуздар, бөлүшүңүздөр. Мен үчүн бул аябай чоң комплимент. Анан албетте комментарий жазыңыздар. Анан жаңы темаларды сөзсүз калтырыңыздар.